33 уктуруу. Аскар Акаев угушумда баргандан ушул күнгө чейин студенттердин, илим билим жетекчилеринин арасында өтө зор ийгилик, сый урматка жетип жүрөт. Аман болсун. Кыргыз элине жасап кеткен иштери эстүү баштуу адамдардын оюнан, эсинен эч качан кетпейт. Ошон үчүн мен суранар элем. Жаңы президенттен жана башка Акаевди унута албагандардан канча жыл өттү, айтып эле түгөт албай келатабыз. Болду го. Акаевди жамандагандан мүйүз деле чыкпайт. Акаевди дагы эле унута албай жүргөн экен деп жабышсаңар, мен даяр. Корко турган эчтекем жок. 85 жашка чыктым. Чыкканыма кубанам. Бакиев жөнүндө эч жакшы сөз айта албайм. Бул адам өзү, бир туугандары, балдары өзлөрүнүн ким экенин, бүт бандиттердин тукумунан экенин көрсөттү. Канча адамдын убалына калып, эне аталарын, бир туугандарын боздотуп, капа кайгыга салып кетти. Булардын күнөөлөрү акырындык менен далилденип калды. Мына ушуларды таап, кармап келип, эл алдында жазасын берсе, элдин нааразычылыгы, ызырынгандары азаят эле. Буларга убал жок десем болот. Мен академик болордун алдында негедир хирургиядан академикке орун берилбей калыптыр. Биздин академиктер, менин жакшы көргөн жолдошторум Мир Рахимов, Данияров, Мурзалиев, Асанов ушул төртөө президент Акаевга кайрылуу жазышты. Мен айтып, хирургиядан академиктикке бир орун берип койсоңуз деп. Президент кошумча орун бергенге же алып салууга укугу бар экен. Бул төрт академик көп жылдар бою чогуу жүрүп, менин эмгегимди жакшы билишчү эле. Айрыкча раматлык Мир Рахимов. Мурунтан эле мага боор оруп, сен эчак болушуң керек эле, дечү. Мен ага капам жок, буйрган күнү болормун деп койчу элем. Жогоруда айтпадымбы? Ошол убактагы биздин жетекчилер мага берүүдөн, ар кандай ушактардан улам бербей жүргөн. Бул академиктердин кайрылуусун Акаев алып, ал киши кандайча? Ийимдигиче Мамакеев академик эмес деп таң калгандай болот. Ошол замат хирургиядан кошумча орунга өзү кол коюп уруксаат берет. Бул катты алып кудуңдап сүйүнүп академияга келди. Ал убакта академиянын президенти академик Айтматов Илгиз эле. Акаевдин берген кагазын алып чалкасынан кеткендей болду. Мага карап туруп: "Мамбет Мамакеевич, сизге эрте азыр. Сиздин чачыңыз кара эле бойдон", деп чын эле каршы болду. Мен таң калдым. Илгиз менен мамилем дурус эле. Ага мен мурун аппендициттен приступ болуп келип операция жасагам. Аппендицитин алып салып, сокур ичегиде шишиги бар экен, аны алып текшергенге бергенбиз. Бизде кандай гана болбосун, чоң кичине болобу, аны башка жаман ооруга салыштырып текшергиче, тактагыча абдан көңүл буруп, ичегисин бир аз тышка ачып, заңы убактылуу чыгып турат да, текшерилип, эч кандай жаман оору жок дегенден кийин аны кайра тигип жаап коебуз. Ошондо Москвага барып тиктирип келген. Же ошондо тырышып калганбы билбейм. Көп жыл өттү. Жаман оору болбой эле аман эсен жүрөт. 80 жаштан өтүп калды көрүнөт. Ошондо мага тырышып өткөрбөскө жакшы эле аракет кылды. Аялы Розали: "Илгиз, бул агайга эмне эле тырышып каршы болуп калдың?" деп да айтты. Ошондо мен Илгизди байкасам, чын эле менин чачымды айтып аттыр. "Илгиз, сенин түшүнүгүң ушул болуп, чачтын өңүнө маани берип түшүнсөң болуптур. Бир сааттан кийин чачымдын түсүн өзгөртүп келейин", дедим. Андан кийин президенттин жардамчысы, медицинаны тейлеген вице-президенти, мен өтө урматтаган, ак энедей мамилебиз бар, бири-бирибизден чай ичип жүргөн академик Аман Мамытов эле ушул кишиге кирдим. Ошол кагазга премьер-министр Чыңгышев кол коюп, числосун жазып коюптур. Чыңгышевди ошого чейин таанычу эмес элем, көргөн адамым эмес эле. Амандын көрүнүшү дагы мага жаккан жок. Баягы мурунку маке деген сөз да жок. Мурчуят. Чыңгышевдин колун көрүп, кол койгон эле бар экен. Башка сөзү жок экен дейт. Мен эмне деген сөзү болуш керек эле десем,
Чыңгышев ушул академиянын чакырылышында өткөзгүлө деп жазбайбы, дейт. Мен дагы эмне кемчилиги бар десем, ушул жери күмөндөр болуп турат, дейт. Мен кагазды жулуп алып чыгып кеттим. Түз эле Чыңгышевке бардым. Саат 4:30-5 карап калган. Убакыт бар. Кабылдамада 5-6 киши отуруптур. Апас Жумагулов баш болуп. Апас Жумагулов эстүү, көрөгөч адам эмеспи? Мамет Мамыкеевич, сиз кирип чыгыңыз. Биз кирсек көпкө отуруп калабыз, деп мени киргизип жиберди. Мен, Апас Жумагулович, мен бир эле мүнөт, могул кагазга кол койдуруп чыгам, деп кирсем, ошондо көрдүм Чыңгышевди. Өңү сулуу, чачы келишкен, зыңкыйган түстүү жигит экен. Мен келген жайымды айтып, кагазды көрсөтүп, биздин академик Мамытов сиздин колуңузду көрүп, толуктап, ушул сессияда өткөзгүлө деп жазсын дейт, дедим. Карап туруп, ошол эле сөз жетпей атса, деп тез эле жазып, дагы эле коюп берди. Кайра макеме жетип келдим. Иш күнү бүтүп, кетейин деп жаткан экен. Мына маке, сен айткандай жаздырып келдим, десем, капырай, кантип ушунчалык тездик менен бүткөзүп келе калдың, деп дагы күмөнсүнүп. Мен вице-президент болуп туруп, жарым жылда бир да буларга кире албайм, деп нааразы болгонсуду. Мен Аманга, сен өзүңдү мага салыштыргың келеби? Сен ким, мен ким, деп жибердим. Ачуум Аманга келип калган. Мурун Аман менен чогуу айыл чарба институтун бүткөн жолдоштору мага, Мамбет, сен Аман менен эң эле ысык тууган жолдош болуп баратасың. Сен Аманды билбейт көрүнөсүң. Сак бол, ичи тарыраак адам, деп кеңеш берип, дагы бирдемелерди айтты эле. Булардын кеңешине ишенбей, ай койсоңорчу, ушул да сөзбү? Көрө албастыгыңарды, ич тарлыгыңарды токтоткула, деп койчу элем. Ушул жерден Амакеме, эй Аман, сенин чоң окуган жолдошторуң мага бир убакта сен жөнүндө укмуштай сөздөрдү айтты эле. Мен ошолорго ишенбей, сени менен жакшы мамиледе элем. Көрсө, ошолор айткан толугу менен чындык экен. Чындыгына эми көзүм жетти. Эми Илгиз экөөң колуңардан келгенди жасап алгыла, деп басып кеттим. Себеби көзүм жетип турат. Бул экөөнүн колунан келбесине. Келсе экөө каршы салар бюллетенге. Шайлоо өттү. Эч чатак жок. Академиктерге өтө ыраазымын. Шайлоонун жыйынтыгы 100% каршы жок деп кулактандырды. Бүткөндө, ой Аман, Илгиз, эмне каршы салган жоксуңар, десем, Амакем, ай Мамбет, каршы салганыбыз менен экөөбүздүн кол эч мааниге ээ болбосун билип макул болбодукпу, дейт. Мен, ай Амаке, муну билгенден кийин эмне менин нервимди жеп, жана башка жеримди жедиңер, десем, Амакем мени куттуктап, көңүлүңө алба, деп койду. Чындыгында Аман Мамытов эрте жаш убагында окумуштуу, тың чыгып, эң жаш академиктерден болгон адам эле. Көп эле аралашып жүрдүк. Адамгерчилиги, жолдошчулугу деле түзүк. Илим жагынан өзүнүн адистиги боюнча абдан таланттуу адам болчу. Ошон үчүн мен ар дайым айтып жүрбөймүнбү? Бизде, Кыргызда айрыкча бир оору бар, айыкпас. Ал көрө албастык, ичтарлык. Бул оору менен бизге докторлорго кайрылбайт. Кайрылса, эптеп кээ бир жерин кескилеп айыктырууга жардам берет элем деп. Тамаша. Көп жылдан бери мен академикмин. Академияда башка жактарда кез менен Илгизге кезигип, учурашып, саламдашып, мамилебиз түзүк эле. Бирок байкашымда Илгиздин башы, чачынын меникинен эч артыкчылыгы жок экен. Менин шакирттерим жана окуучуларым. Мен мактаналам. 60 жыл хирург болуп иштеп, 35 жыл госпиталдык хирургия кафедрасынын башчысы болуп, кийин ушул улуттук хирургия борбору ачылгандан тартып 15 жыл директормун. Ушул күнгө чейин иштеп келатам. 60 жылдын ичинде студенттерди даярдоодо, айрыкча хирургтарды тарбиялоодо бир топ эле эмгек сиңирдим.
Кыргызстандын аймагында иштеген хирургдардын 100% менин окуучуларым. Ошол жүздөгөн хирургдардын арасында мени кубанткан, татыктуу, таланттуу хирургдарым бар. Илимде дагы, уюштургуч жагынан да көптөгөн таланттуу балдарым чыкты, чыгып атат. Студент болуп окугандан тартып, ушул күнгө чейин мени менен чогуу иштешип, жогорку категориядагы хирург деген атка конуп, миңдеген адамдарга ийгиликтүү операция жасап, кубантып келатышат. Азыр бизде улуттук хирургия борборунда жүздөгөн хирургдар иштешет. Булардын жасаган иштери айрыкча адамдын ден соолугун сактоодо, жаштарды окутуп, врачтыкка даярдоодо эмгектери зор. Мен ар дайым ушул балдарым менен сыймыктанам. Жалгыз мен канчалык таланттым, ишмердигим болбосун, буларсыз эч качан ушунчалык ийгиликке, барк, даңкка жетмек эмесмин. Биздин коллективде өсүп өнүш бар. Бир тилектебиз, бир ойдобуз. Карама каршылык жок. Бири-бирибизди аңдыбай, иштарлык көрө албастык жок. Тартибибиз Кудайга шүгүр жакшы. Мени капа кылышпайт, сыйлайт, аяйт. Айтпадымбы? Хирургия боюнча диагноз коюу, операцияны жаңы техника жолдору, илим жетишкендиктерин колдонуп калган жагы абдан ийгиликтүү жүрүп келатат. Мен ушул балдарым менен сыймыктанам. Ар бир жакта мактаналам. Раматлык академик Миррахимов ар дайым өкүнгөнсүп айтып калчу эле. Мамбет, сенин балдарыңа эч кимдин, менин балдарым да жетпейт, деп. Себеби Саид биздин хирургияда болгон жакшылык, жамандыкка ар дайым катышып, бирге болчу эле. Айрыкча өзүнүн уулу менен менин уулум Канатты Саид өтө жакшы көрчү. Канат дагы Саидти менден кем көрчү эмес. Кесиптеш шакирттерим жөнүндө. Сыдыгалиев Асанбек азыр 65 жашка чыгып калды. Атбашы районундагы Каракоюн айылында кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Медиа институтту 1971 жылы бүтүргөн. Бүткөндөн тартып хирург, бөлүм башчы болуп иштеген. 1996 жылдан 2002 жылга чейин Бишкек шаарында саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчисинин биринчи орун басары болду. 2002 жылдан тартып улуттук хирургия борборунда таракалдык хирургия бөлүмүн башкарып, 2004 жылдан ушул күнгө чейин башкы врачтын орун басары болуп иштеп келатат. Асанбек жакшы хирургдарымдан, айрыкча уюштуруу иштеринде өтө көрүнүктүү адистеримдин бири. Миңдеген адамдардын өмүрүн операция жасап алып калган. Бизде борбордо тартипти, тазалыкты, хирургдардын арасында чындыкты сактап келүүдө эмгеги зор. Өзүнүн ак мээнети бааланып, 2000 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы деген ардактуу наам ыйгарылган. 2005 жылы Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. СССРдин саламаттык сактоосунун отличниги, жогорку категориядагы хирург. Аялы пенсияда, 3 баланын атасы, 4-5 небереси бар. Уулу Нурбек өсүп өнүп келаткан балдарыбыздын бири. Новосибирскиде докторантурада окуп жүрөт. Буюрса, доктор болуп келерине аз калды. Назира, Аселия деген 2 кызы турмушта. Экөө тең башкы бухгалтер болуп иштешет. Акматов Аманкул азыр 74 жашта. Медицина илимдеринин кандидаты, доцент. Ысык Көл районундагы Чоктал айылында төрөлгөн. Медиа институтту 1964 жылы бүтүргөн. Кемин районунда хирург, бөлүм башчы болуп иштеген. 1972 жылы бизге госпиталдык хирургия кафедрасына аспирант болуп келген. 1975 жылы кандидаттыгын ийгиликтүү жактап, андан кийин ассистент, доцент болуп иштеген. Ушул күнгө чейин доцент болуп иштеп келатат. Аманкул менин алгачкы хирургдарымдын, балдарымдын бири. Окугандан тартып, ушул күнгө чейин менин көзөмөлүмдө болуп,
Кеминден өзүм чакыртып аспирантура калып, ийгиликтүү иштеп келатат. Миңдеген адамдардын ден соолугун операция жасап аман алып калган. Медиа институтту миңдеген балдарына сабак берип, тарбиялап, бул жагынан дагы эмгеги зор. Кыргыз медицинасына кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы, жогорку категориядагы хирург, аялы Раниядагы врач. Мен өтө урматтаган, сулуу, созулган, адамгерчилиги укмуш келиним эле. Өкүнүчтүүсү, жүрөк оорусунан эрте кайтыш болуп кетти. 2 уулу, 5 небереси бар. Улуу уулу Таалай жөнүндө сөз өзүнчө. Акматов Таалай Аманкулович 51 жашта. Медицина илимдеринин кандидаты, доцент. Таалай Фрунзе шаарында туулган. 1984 жылы медиа институтту бүтүргөн. 1984 жылдан 1986 жылга чейин оперативдик хирургияда ассистент болуп иштеген. 1986-1990 жылдары Москвада аспирант. 1990 жылы кандидаттык диссертациясын Москвада коргоп келип, 1990 жылдан 1993 жылга чейин томографиялык анатомия кафедрасында ассистент, андан кийин доцент. Ошол эле кафедрада 2004 жылдан ушул убакка чейин көкүрөк көңдөйүндөгү оорулардын бөлүм башчысы болуп иштеп келатат. Бир топ илимий эмгектердин автору, 4 баласы бар. Өзү өсүп өнүп келаткан хирург балдарымдын бири. Миңдеген адамдардын ден соолугун операция жасап айыктырган жогорку категориядагы хирург. Ашымов Исабек азыр 59 жашка карады. Профессор, 2 илимдин медицина жана философия илимдеринин доктору. Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти. Ош областынын Лейлек районундагы Карадаван айылында төрөлгөн. 1976 жылы медицина институтун бүтүргөн. 1978-1980 жылдары Лейлек райондук ооруканада хирургия бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. 1980-1982 жылдары медиа институтта хирургия кесиби боюнча 2 жылдык ординатураны бүтүргөн. 1982-1992 жылдары факультеттик хирургия кафедрасынын ассистенти. 1986-1990 жылдары аспирантурада окуган. 1990 жылы кандидаттык диссертациясын коргогон. 1993-1995 жылдары кечиктирилгис хирургия кафедрасында доцент. 1995 жылы докторлук диссертациясын коргогон. 1997 жылдан тартып Кыргыз Республикасынын улуттук хирургия борборунда клиникалык жана эксперименталдык хирургия боюнча проблемалык лабораториянын башчысы. 1995-2005 жылдары кечиктирилгис хирургия кафедрасынын башчысы болуп иштеген. 2005 жылы Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын философия жана укук институтунда докторантураны бүтүп, философия боюнча докторлук диссертациясын коргогон. 2005-2006 жылдары Кыргыз мамлекеттик медицина институтунун илим жана окуу иштери боюнча проректор болуп иштеген. 2006 жылы Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти болуп шайланган. Исабек 5 доктор жана 16 кандидат даярдаган. 250ден ашык илимий иштердин, анын ичинен 2 монографиянын автору. 1995-2001 жылдары диссертациялык кеңештин катчысы. 2001 жылдан тартып Кыргыз Республикасынын улуттук аттестациялоо комиссиясынын бөлүм башчысы. 1995-2002 жылдары Кыргыз Республикасынын хирургтар ассоциациясынын вице-президенти болуп эмгектенген. 1995 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы деген ардактуу наам берилген. Аялы, 4 баласы врачтык кесиптин ээлери. Улуу баласы Жамалбек 2007 жылы докторлук диссертациясын жактаган. Кичүү баласы дагы кандидаттык диссертациясын жактап ассистент болуп иштеп атат. 2 кызы, 4 небереси бар. Биринчи категориядагы хирург Исабек жөнүндө менин баам, оюм. Бул балам
Кыргыздан чыккан өтө таланттуу балдарымдын бири. Өзү лейлектен дебедимби? Ар дайым аны республиканы башкарып, ушул күнгө чейин элдин оозунан эсинен кетпеген атактуу агасы Исхак Разаковго окшоштурам. Себеби илимде өтө таланттуу, жазган китептерин окусаң философиялаштырылган, өмүрүңдө укпаган сөздөрдү кезиктиресиң. Жүргөн турганы өтө жөнөкөй. Ичпейт, тамеки тартпайт, ызы чууга аралашпайт, конокко барбайт. Өзүм дегенге ишенген, жакшы көргөн адамына Исабек күн-түн даяр жардам берүүгө. Бирден бир менин урматтаган, ишенген балдарымдын бири. Эмне тапшырма болбосун ушунчалык так, таза аткарат. Эки уулу тең атасын тартып, тартиптери ушундай укмуш. Өз иштерине так, өз убагында аткарышка аракет кылышат. Ошон үчүн бул үй бүлөдө ынтымак, ийгилик болуп келатат. Келиним дагы өтө назик, адамгерчиликтүү, татынакай келин. Акырында бул үй бүлөгө каалаганым ийгилик, жакшылык, кырсыктан тышкары болсун, аман болушсун. Исабек дагы көптөгөн жаштардын докторлук, кандидаттык диссертациясына жардам көрсөтүп, өстүрөт деп ишенем. Сопуев Андрей Асанкулович 51 жашта. Профессор, госпиталдык хирургия кафедрасынын башчысы, улуттук хирургия борборунун директорунун илимий иштер боюнча орун басары. Хирургия илими боюнча атайын диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы. Россия Табиат таануу академиясынын мүчө корреспонденти. 1984-жылы медицина институтунун дарылоо факультетинин артыкчылык диплому менен аяктаган. Клиникалык ординатураны 1984-1986 жылдары Москвада, Вишневский атындагы хирургия институтунда өткөн. 1989 жылдары ушул институттун аспиранты. 1989 жылы аспирантураны ийгиликтүү аяктап, кандидаттык диссертациясын жактаган. 1989 жылдан азыркы убакытка чейин ассистент, доцент, профессор, андан кийин госпиталдык хирургия кафедрасынын башчысы болуп иштеп келатат. Андрей таланттуу хирургтарымдын, илимпоздун бири. Миңдеген адамдарды операция жасап айыктырган. 200дөн ашык илимий эмгектин, анын ичинен 5 монография, 20 усулдук көрсөтмөлөрдүн автору. Андрейдин жетекчилиги астында медицина илимдеринин 4 кандидаты, 1 доктору даярдалган. Андрей Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун отличниги жана Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги. Жогорку категориядагы хирург, келинчеги экөөнүн татынакай уулу бар. Андрей менин балдарымдын ичинен бирден бир билимдүү, өзүнүн ишин ушунчалык жакшы билген, так аткарган, жөнөкөй, адамгерчиликтүү элпек хирургтарымдын бири. Профессор Ниязов Батырхан Сабитович 63 жашта. Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана билимин өркүндөтүү институтунда кечиктирилгис хирургия кафедрасынын башчысы. Батырхан 1973 жылы мединститутту бүтүргөн. 1973-2001 жылдары улуттук хирургия борборунда хирург, бөлүмдүн башчысы. 1985-1989 жылдары аспирант. 1989 жылы кандидаттык диссертациясын, 1999 жылы докторлук диссертациясын жактаган. 2001-2002 жылдары улуттук хирургия борборунда сектордун башчысы. 2002-2005 жылдары кечиктирилгис хирургия кафедрасында профессор. Жогорку категориядагы хирург, 200дөн ашык илимий иштердин автору, 2 монография, 10дон ашык методикалык сунуштардын ээси. Медицина илимдеринин 2 кандидатын даярдаган, бир нече грамоталар менен сыйланган. Батырхан өтө жөнөкөй, адамгерчиликтүү, өз ишин ушунчалык жакшы билет. Миңдеген адамдардын ден соолугун сактап калган, миңдеген студенттерди, врач-хирургтарды тарбиялоодо эмгеги зор. Келинчеги да врач, кызы, небереси бар. Алыбаев Эрнис Урбаевич 57 жашта.
Ысык көлдүн Жетөгүз районундагы Мундуз айылында туулган. Ушул күндө госпиталдык хирургия кафедрасынын профессору. Улуттук хирургия борборунда бөлүмдүн башчысы болуп иштейт. Эрнест 1978 жылы биздин медиа институтту бүткөн. Бүткөндөн баштап ушул күнгө чейин бизде улуттук хирургия борборунда иштеп келатат. 1994 жылы ашказандын жара оорусун изилдеп, айыктыруу боюнча кандидаттык диссертациясын жактаган. 2004 жылы ашказан жана 12 ичегинин жарасы өтүшүп кеткендеги ички органдарды коргоп калуу операциялары деген тема боюнча докторлук диссертациясын ийгиликтүү жактаган. 75тен ашык илимий эмгектери жана макалалары бар. 1 патенттүү автордук күбөлүккө ээ жана 5 рационализатордук сунуш чыгарган. 3 кандидат даярдаган. Хирургия боюнча диссертациялык кеңештин мүчөсү. Келинчеги мугалим болуп иштейт. 2 уулу, кызы бар. 2 уулу тең врач. Жакшы, тартиптүү балдар. Медиа институтту артыкчылык диплому менен бүтүп, бизде ординатор болуп окуп, тажрыйба үйрөнүп жүрөт. Эрнест менин бирден бир жакшы көргөн балдарымдын бири. Себеби өтө жөнөкөй, адамгерчиликтүү, өз ишин абдан жакшы билет. Жоопкерчилигин так аткаргандыгы менен айырмаланып, ушул ийгиликке жетти окшойт. Азыр ашказандын жарасы, аны хирургиялык жол менен айыктыруу боюнча республикада бирден бир адис. Үмүталиев Юсуп Калжигитович 58 жашта. Жаңы жол районунда Авлетим кыштагында төрөлгөн. 1976 жылы медиа институтту бүтүргөн. Бүткөндөн тартып ушул күнгө чейин бизде хирург, бөлүмдүн башчысы. 1992 жылдан 1994 жылга чейин Иран Ислам Республикасында хирург болуп иштеп келген. 1993 жылы кандидаттык диссертациясын жактаган. Андан кийин ассистент, доцент болуп иштеп келген. 2005 жылдарга чейин медиа институтта декан болуп иштеген. 2004 жылы докторлук диссертациясын жактаган. 2011 жылы ошол эле госпиталдык хирургия кафедрасынын профессору болуп үзүрлүү иштеп келатат. Аялы, кызы врач, 2 небереси бар. Улуу баласы милициянын подполковниги, кичүү баласы Славян университетинде студент. Жусуп дагы улуу балдарымдын бири. Өзү ак көңүл, адамгерчиликтүү, миңдеген ооруларды операция жасап аман алып калган. Жаштарды, студенттерди тарбиялоодо Жусуптун эмгеги зор. Жогорку категориядагы хирург. Калжикеев Абдрасул Мусатаевич 62 жашта. Түп районундагы Көөчү айылында туулган. 1973 жылы медиа институтту ийгиликтүү бүтүргөн. Ошондон тартып ушул күнгө чейин бизде иштейт. 1994 жылы кандидаттык диссертациясын жактаган. 2005 жылдан госпиталдык хирургия кафедрасынын доценти жана улуттук хирургия борборунун ичеги оорулар хирургиясы бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп келатат. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы, Саламаттык сактоо министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланган. Саламаттык сактоонун отличниги, жогорку категориядагы хирург. Үй бүлөсү, аялы, 4 баласы бар. Бир баласы бизде хирург болуп эмгектенет. Абдрасул менин бирден бир жакшы көргөн балдарымдын бири. Өзүнүн хирургдук ишин эң жакшы билет. Миңдеген ооруган адамдарды операция жасап айыктырган. Миңдеген студенттерди хирургиядан сабак берип, врачтык кесипке даярдаган. Артыкчылыгы жөнөкөй, адамгерчиликтүү, тууганчылыкка, жолдошчулукка өтө бекем. Биргиштеген кесиптештеринин арасында өтө жогорку сый урматта. Айтылган тапшырмаларды өз убагында так аткарат. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.